Facebook'ta белгилүү ырчы айым Саламат Садыкова жана бир канча кишинин кыргыздар тууралуу талкуулап жаткан видеосу тарады. Видеодо ырчы Оштун бир нече районун атап, нарын кытайлашып кеткен деген сөздөр болот. Видеону көргөн интернет колдонуучулары ырчыны катуу сынга алып, мындай сөздөрдү сүйлөө эл ырчысына жарашпастыгын айтып, кээ бири ырчыны жалпы мамлекеттик сыйлыктардан ажыратууну талап кылышкан. Дегенибиз менен таза кыргыздар алай Каракулжа. Анан нарын албетте нарын. Нет, атбашычы бүт уйгурларга аралашып кеткен. Жок, Кочкор менен атбаш. Эми ошо атбаш менен нарын мына балам кечирип койсун. Жок, кочкорлуктарды уйгур деген. Эми ушундай экен да балам, тиричү. Жок, бир аз. Алар кытайлашып кеткен кандарында, кээ канында дунган бар мисалы да. Бирок биз мына мен Баткендин кызы катарында айтайын сизге. Алайдын жээни катарында айтайын. Биз тунук кыргыздарбыз. Ошон үчүн биз лоп айтып коебуз, туурабы? Эчкимде коркпойбуз. Акма аксың дейбиз, көксүң айланайын, кой дейбиз да. Агарчы дейбиз, туурабы? Ошондой алтындарбыз. Ноокат районунда август айынын башынан бери 9 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу маалыматты райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн кызматкери Кубат Бейшеналиев тастыктады. Маалым болгондой, аталган кырсыктардан улам келтирилген чыгымдын өлчөмү 1 миллион сомдон ашкан. Кырсыктардын кесепетинен 3 үй, 5 мал сарай, 1 ашкана күйүп кеткен. Өрттүн чыгуусуна электр зымдарынын чыңалуусу жана балдардын шоктугу себеп болгон. 80 жылдан бери чачын жуубаган адам көргөндөрдү таң калтырууда. 80 жылдан бери чачын бир дагы жолу кесип жана жууп көрбөгөн 92 жаштагы вьетнамдык Nguyen Van Chinди көрүүгө ынтызар болгондор көп. Ал эми көргөндөр көргөн көзүнө ишене албай келишет. Ушунча жыл кайчы тийбеген чачы учурда 5 метрге жеткен. Чачымды кырксам өлөрүмө ишенем. Ошого кол тийгизгени да дитим барбайт, тарабайм дагы. Жөн гана кам көрөм, кургак, таза жана жагымдуу көрүнүш үчүн чүпүрөк менен жаап коем, дейт Чин чачы тууралуу. Диний ишенимди туу туткан Чин 7 кудай жана 9 күчкө сыйынып чачты өстүрүү керек экендигине ишенип келет. Мектепке барганда чачын кыркууга аргасыз болгон, бирок 3-классынан баштап кеспөнү жана жуубоону чечкен. Республикада соттолгондордун саны 11 миңге жакын. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун Баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын өкүлү Батыр Сапарбаев кабарлады. Анын айтуусунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза аткаруу тутумунда жалпысынан соттолгондордун саны 2015-жылы 9581 адамды, 2016-жылы 10147, 2017-жылы 10328, 2018-жылы 10574 жана 2019-жылы 10891 адамды түзгөн. Акыркы 5 жылдын ичинде түрмө калкынын саны 13,6%га өскөн. Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр өзүнүн Facebook баракчасында миллиардер болгонумда көбүнө 200 миң доллардан берет элем, депутат болбой эле койчу деген тамаша пост жазды. Учурга жараша жазылган сөздөр элге бир жагынан күлкү болгону менен бир жагынан ачуу кеп. Айпери Кубик кызы эмнеге хиджаб кийгенин айтты. Эске сала кетсек, ырчы Айпери Кубик кызы июль айынан тартып жоолук салынган сүрөттөрүн өзүнүн Instagram баракчасына жүктөгөн эле. Ал тапта окурмандардын кээ бири мунун баары хайп, мода үчүн дешсе, кээ бири ырчы айым үчүн кубанычты экенин комментарийлерге калтырышкан. Бул мусулман айылдарына буйрук, парз. Аллах кааласа бир күндө же 1 минутада, жада калса 1 секундада жүрөгүңө хидаят берип коет экен. Аллага шүгүр, мага ошол убакыт келди. Көпчүлүк ойлойт экен, ооруп ататко, же бир жаман окуя болгонго деп. Жок, бул парзыңды аткаруу жүрөгүңө бакыт алып келет экен деп өзүнүн интервьюсунда билдирди. Анан дагы ырчы айым чыгармачылыкты токтотпой, башка стилде улантаарын айта кетти.